Мекенибизде саат 18. Окей радиосунда кайталоо. Юндус Муслимонун кыргыз үй бүлөсүнүн учурдагы муктаждыгы, көөнөрбөз артыкчылыктары ааламда. Саламатсыздарбы, урматтуу замандаштар. Мына бүгүнкү башыбыздан өтүп аткан аламаттын айланасында бир жуманын ичинде бир топ биз адамдык жоготууларга учурадык. Эми буну бүтүндөй адамзат башынан өткөрүп атат. Ошого байланыштуу ушул өтүп кеткендердин арасында кыргызга аттын кашкасындай белгилүү да адамдар болду. Кээ бирөөсүн мен жеке өзүм да таанычу элем. Бүгүн ушул эфирден пайдаланып Чыныбай Акунычтын үй бүлөсүнө, Омурбай Нарбековдун үй бүлөсүнө жана Чолпон Турсуновнун өзүнө уулунун кетип калгандыгы боюнча көңүл айткым келип турат. Ошондой эле ушул жөнөкөй элден дагы көп киши кетти. Ушулардын баардыгына үй бүлөлөрүнө сабырдуулук тилейм. Эң негизгиси ушул аламаттан аман эсен баарыбыз тең бирдей бир муштум болуп чыгышка туура келип атат. Ушуга байланыштуу медиктердин, доктурлардын дейличи, доктурлардын ошол атайын ыктыярдуу кошундардын, жөнөкөй адамдардын бүгүн бирдей биригишип, бир жакадан баш, бир жеңден кол чыгарып турат. Жакында эле мына кечээки Фейсбукта Москвадагы бир юрист Вадим, азыр атын тактап коеюнчу, Вадим Захаряев деген жигит мынтип жазыптыр да: мен абдан таң калып атам, кыргыздардын ушунчалык бирдиктүү, биримдикте жана бири-бирине ушундуктуудай камкордук элекендигин көрүп, эгерде ушул адамдар өзлөрүн бүгүн көрсөтүп, эртең мамлекеттик башкаруу системасына келсе, бул мамлекеттин, бул элдин келечеги ушундуктуудай жакшы ийгиликтерге жетишет деп. Антпесе эч нерсе өзгөрбөйт деп. Мен ушундан улам, бүгүн дагы ошол доктурлар менен бирдей эле менин кесиптештеримдин, журналисттердин дагы салымы укмуш болуп атат. Анткени элдин маанайын, анын күнгөй тескейин, эмне болуп аткандыгын бир дагы мындай көз жаздымда калтырбай берилип аткан маалыматтар бар. Алар кандай берилип атат, анын сапаты ал башка кеп, бирок ушул менин кесиптештерим дагы ушул нерседен четте калган жок. Ушул эфирден пайдаланып мен Чынара Капарова сиңдиме дагы, Тынчтык Алтымышев иниме ыраазычылык билдирем. Алар ушул доктурларга тамак жеткирип атышат, жардамын аябай атышат, ооруларды ташып атышат. Мындай жардамдар миллиондоп атат азыр. Эл кадимкидей өзүнө өзү жардамга келди да. Ошон үчүн бүгүн ушул журналистика жөнүндө, журналисттердин дагы бир жакшы сапаттары жөнүндө сөз кылалык деп, кезегинде Кыргыз телерадиосунда көп жыл эмгектенген, калыс сөзү бар, дайыма элдин арасында ушул тигил же бул тараптын камчысын чаппаган, эми чын айтсак бул эски гвардиянын кишилери деп айтсак туура болот го. Ушул Тентимишева Каным Азыкбековнаны чакырдым эле. Саламатсыңар? Эми сиз экөөбүз бири-бирибизди көп жылдан бери билебиз, жана ошол Советтер Союзунун учурундагы журналистиканы, 30 жылдагы акыркы журналистиканы, айрыкча телерадио журналистикасын эми сиз мындай алыстан билбейсиз деп билем. Бүгүнкү ушундай аламат учурда анын мындай бир иргелген чындыкты эмнеден байкап атасыз? Сиз кандай акыбалда болуп атасыз? Сизде кандай ойлор жаралып атат ушундан? Арбаңыздар, атпай улуу кыргыз журтум. Чү деген жерде кыргыз элинин бүгүнкү күндөгү башына келип турган, бир эле кыргыз эмес, жалпы эле жер жүзүндөгү адам затына келип турган бул апат кыргыз элин дагы жөн калтырган жок. Себеби жогоруда айтып кеткендей, кыргыз эли дагы мен деген дала инсандарын жоготту. Бул учурда баардыгын текши карап, калыс көз менен карап, тең таразага салганга туура келет экен. Ошондуктан тигил же бул деп
сыноодон мурда жардамга чоң муктаж болуп турабыз кыргыз эли. Жардам демекчи эки тараптан карап эле ким берет деген эмес, бири-бирибизге жардам берип, жаманды бир кезекте жаап коюп, жакшысын чыгара бергенден майнап чыккан жок. Демек азыр калыстык керек, чындык керек. От болсо дагы ошону аралап өтүп, күйгөндү күйгөн, акканды аккан деп айта турганга туура келип калдык. Сууга акса дагы акты деп баарын айта турган, ак караны талдай турган учур болду. Азыр эми ар кандай кеп сөздөр болуп атат. Бул орунун башаты каягынан келди, эмне болду деп, бирок ал башка маселе. Мен айтарым, дээрим ушундай учурда кыргыз элинин эң алгач эле бир көйгөйү бирдиктүү болсо, бөлүнбөсө. Анан жакшысы дагы, жаманы дагы бирдей экенин бизди азыр ушул учур абдан мындай көзүбүзгө такап көрсөтүп койгондон кийин журналисттерди да ойлойм, бир тараптуу карабай баардыгын чындыкты чагылдырып атышат, аракет кылып атышат деп. Анын ичинде менин да оюм ушу бул сыноодон чыгыш үчүн бизге ынтымак керек, калыстык керек. Анан өкмөт деген өзүн өзү буга чейин билип келген, өз билгенин кылып келген деп ар кимдин айткан сөзүн мындай койсок дагы азыр турмуш өзү айгиленип койду. Мына жөнөкөй эле дарылар жок болуп калып атат. Канчалаган адамдар өткөнгө эле атайын ушул ооруга байланыштуу, ушул кырдаалга байланыштуу 2 ай баарын үйгө камаган учурда кам көрбөгөн өкмөттүн эл менен өзүнүн ортосунда чоң айрым бар экенин аттын кашкасындай эле кылып көрсөтүп койду. Мен ушуга өкүнөм. Себеби ошондо кам көрбөгөндүн айынан азыр бир топ баягы санын ар кандай айтып атат деген менен бир эле өзүмдү айтканда мен билген мыкты, мен билген жөнөкөй, мен билген тек гана адамдардын далайы өзөтүп кетти. Бул эми кыргыз деген жылдызга тете саны бар, жер жүзүндө тоолгон токой кыргыз бар деп ал аймактан бери айтып келатат. Кыргыз кырылбайт, жоголбойт. Мен ойлойм, эгер биз бүгүн түздөлүп бассак, бүгүн түздөп койсок баардык жолубузду деп ойлойм. Ошон үчүн азыр чындыкты айтуудан жалтанбашыбыз керек. Дагы элдин камын ойлогон бийлик сөзсүз азыр келишке мезгил келип жетти окшойт деп ойлоп турам. Калыстык деп атпайбызбы? Эми бул калыстык кайсы критерийлер менен болуш керек деп да калыстыкты жылаңаштап баштаганбыз да. Калыстык жөнөкөй эле да, чындык жөнөкөй эле болот. Ушул калыстыкка келерде кыйынчылыктар көп болуп калбайбы? Албетте биз буга чейин байлыктууну да, бийликтүүнү да көргөнбүз да. Өткөндүн катачылыктарын кайталабай ошондон сабак ал деп айтат эмеспи? Ансыгандай ал сабакты эгер алсак, ошол калыстыктар эми бир көкүрөккө келеби деген ой туулат да. Эми азыр көрүп атпайбы баардык эле? Азыр бийиңди да, ханыңды дагы мойсоп коюп атпайбы? Бир кончукка алып келди да, ошентип коюп атпайбы? Ошон үчүн ойлойм, эми азыр өткөн катачылыкты анын үстүнө дагы кайра артты карай бербей, бир алдыга умтулуу жолунда бир алдыда бир жол издешибиз керек да, жол издешибиз керек деп ойлойм. Эми муну жолду буга чейин карапайым эл өзү издеген. Азыр карап турсаң, кээде мындай кейиштүү нерселерди көрөсүң, бирок баарын айта берүүгө мүмкүнчүлүк да жок. Айтайын десең дагы айткандан майнап жок болот да. Мына чукулда эле көп алыс убакыт эмес, мына мурдакы ВДНХнын баягы короосуна кирип калдым. Кайранган СССРдин курган далай мыкты имараттары талкаланып бир согуш басып өткөндөй болуп турат, киши ыйлайт да. Эми мунун баары бир көз жумуп кайдыгер карап койгондугунан биз эми көп нерсени жоготтук, абдан көп нерсени жоготтук. Эми анын жоготтук деп ыйлагандан көз жашыбыз эч нерсени кургатып койбойт го деп ойлойм, көзүбүздү куратып койбойт го. Ал андан көрөкчө ошо бир жаңы жолду издешибиз керек. Азыр абдан баягы жана өзүңүз да айтпадыңыз, бир муштумга түйүлүшүбүз керек дегендей,
жаманын жаман деп көкүрөккө теппей, баягы жаманды жаман деп иштепсең кайсы абалы калат дегендей, жаманды да уга билип, мына жана Facebook деген немеде далай чыгып атат. Жаман деп тиеп койгондон далай элибиз көчөдө калып атат. Далай элибиз мына ушул пандемиянын арты менен ооруган соосу соо боюнча кай өлкөдө ата бабасы көрбөгөн жерде саргарып күтүп отурушат, элине, жерине, бала чакасына, үй бүлөсүнө жете албай. Ушунун баары биз үчүн чоң сабак болуш керек. Ошон үчүн азыр эмне болгон күндө дагы баягы чындыкты айтып туруп өлүш керек болуп калды да. Баары бир мындай ажал коколоп турат да, эми чынын айтыш керек. Бул нерсе оңой эмес. Чындыкты айтып туруп жашаш керек андан ары. Негизи калыстыкта, чындыкты айтууда, сабырдуулукта, анан мындай бир сын такпагандыкта, бирөөнү кемсинтпегендикте бул ушундуктуудай мүнөздөр экен да. Ушулардын баардыгында үй бүлөнүн ролу барбы? Албетте. Үй бүлөбүз кичинекей мамлекет да. Бай 50 жылда, эл жаңы, 70 жылда жер жаңы деп азыр муун өзгөрдү. Биз бала кезекте ата энебиз акылдашып атса, кеңешип атса, же болбосо бир өздөрүнүн иштеген иши жөнүндө болуп атса, балдардын ар бир ишине жараша тапшырмасын берип, анан алар да ушу балдардын алдында бири-бирине жасаган мамилеси бул келечектин улуу сабагы, ушу мамлекетке тийгизе турган ошолордун чоң пайдасын бир көрөнгөсү болор эле да. Жоопкерчилиги. Азыр үйлөнгөндө балдарыңдан да коркосуң. Бул жетелешип жашап кетер бекен. Кай бир үй бүлөнү карасак, бири мансапты карап манчыркап турганы болот, бири бийлигине карап кычырап турган болот. Анан ошондон улам бул бирөө бир мамлекет, бирөө бир мамлекет болуп эле бирдиктүү мамлекетти көрө албай каласың да. Бизде ушул чоң көйгөй. Бая бул айтылбаган эле нерсе, айтпайбыз да. Айтканда койчу кыргыздар уялат да, анан ооруну жашырсаң өлүм ашкерелейт дейт эмеспи? Азыр мына далай кеткенде, Россиялап кеткен, башка чет өлкөлөп кеткен далай үй бүлөсүн таштап башка бирөө далай балдар далай күндү көрүп атпайбы? Ушунун баардыгы тең биздин улутка кетирген Кыргыздын түп тамырындагы көп мындай кыргыз айтып коет го, өтө мындай сырттан өтө кыйын теңирге жакын эл деп ушулардын бир мындай мыкты башка да жок көрөнгөсүнө доо кетирип атат деп ойлойм да. Мен өзүм ушундай ойлойм. Мен баягы жашыра берсең, көп нерсе жашырылып кала берет, бирок ошо чындыкты ошол аз болсо дагы ошо жаман нерсени аз кесин оңдоп калган абдан жакшы болот эле да. Менчи азыркы жана 90-91 жылдагы төрөлгөн жаштар эмне болгон күндө да ошол учурда чоң килейге мамлекет талкаланган да, бузулду, анан тарады, анан Кыргызстан өзүнчө эгемендүүлүк алдык, бирок баягыдай экономика, социалдык акыбал, саясий түзүлүштөрдү ордуна келтиргичекте ошол кезде үйлөнгөндөр төрөлүп, анан жанагынтип чет жерге кетип, жанагыдай чоң психологиялык дагы, социалдык дагы мындай сокку болгонда, ошондогу төрөлгөн балдар азыр мындай мамлекеттин келечегине деле жанагы сиз экөөбүз айтып туу көтөрүп турган үй бүлөдөгү тартип жоопкерчиликке деле андан мурда өзүлөрүнүн ата энесиндей, ага чейинки чоң аталарындай мамиле жасай албай турат да. Мисалы, сиз экөөбүз чоң ата, чоң энелерибиз тарбиялаган, тайнебиз тарбиялаган, биз алардын айтканын билебиз, бизге ата энебиз айтты, биз да бирөөлөргө айта алабыз. Андан кийинки муунга эгерде биз айтса, андан кийинки муун эчтеке көрөнгөсү жок калып атпайбы? Тарбиядан. Эмне кылыш керек? Эми азыр мен баягы коомдо жашап туруп, коомдон четте кала албайт экенсиң да. Мен өзүм саясаттан өтө алысмын, бирок ошондой болсо дагы баягы саясат, коом өзүнүн баягы кемчилиги, ийгилиги келип адамга жабышат экен да. Сөзсүз ошон менен сүзүшөт экенбиз да. Мен ошондон улам баары бир баягы четте иштерди калбайт экенбиз, баары аралашат экенбиз деп ойлойм да. Ошондуктан бул көйгөйдү мен ойлойм азыр
дагы да болсо кеч боло элек. Эми бул балдарга бир Кыргыздын бир ушундай кыздарынан, уулдарынан, өспүрүмүнөн баштап бир Кыргыздын бир мыкты идеологиясын бир иштеп чыгыш керек. Бул жөн эле кээ бирде биз бир ишти кылабыз деп бешөөнүн башы кошулуп бир ишти баштап аягына жетпей таштап койгондорду деле көп көрдүм. Себеби анын ортосунда тоскоолдуктар болот экен, карама каршылыктар болот экен. Анын баарына эми адам чыдабайт экен да. Көп кыргызда бир жакшы сөз бар. Баягы чыдасаң жалтырак болосуң деген да. Жакшы сөз экен. Чыдасаң жалтырак болосуң. Ошол мен ойлойм, ошол эгерде иш баштаса, ошо бир кыргыздын өзгөчө мен ушу жаштарына да, эми улуу мындан мыкты инсандар эми биз эки доорду көрдүк да. Биз канткен менен баягы мен Союзду дайым мындай өзүмдүн заманымдагы, өзүмдүн жашоо өмүрүмдөгү улуу доорго теңип келем да. Ошондо не деген кыйын инсандар бар эле. Ошолордун айтып аткан ар бир сөзү жүрөккө кыт болуп калар эле. Таңгыр ушул айткан сөзү, мисалы, сиздин жеке өзүңүз? Мен жеке өзүм ушу радиодо иштеп жүргөнүмдө ошо кишинин аты, ысымы деле эч жерде айтылбайт. Ушу көп театр микрофондо деген передачаны инсценировка кылып жүргөн ким эле, эсимден азыр чыгып кетпедиби? Жарайт, сөзүн айтыңыз. Ошо киши айтып калды да, биз дейт мына башты көтөрүп жүрөбүз. Бул баштын ичинде эмне бар экенин эч ким билбейт. Бирок айткан сөзүбүздөн силер ар бирин алып калсаңар, силер келечекте ошол нерседен көп башкага да пайда кыласыңар деп анын айтканы мындай болуп калды. Таштанкул Бөрүбаев. Кыйын киши эле да. Кыйын киши эле. Ошо Таштанкул Бөрүбаев деген ушу киши дагы ооруп аткан кезинде дагы ушу өзүн көрсөткөн жок да. Бул кишилер абдан сымбаты менен эч нерсесин билгизбеген. Ошол киши менен мен чогуу иштеп калдым. Ошо картотекада, ушул адабият жагында, эми картотекада көбүнчө биз менен отуруп иштеп калды эле. Ошондо анан айтып атат да, себеби чыгармачыл дүйнөдөгү ар бир даярдаган өзүнүн уктурууларын, радио уктурууларын ар биринде, мисалы үчүн бул мына мындай таланттар кайра жаралабы, жаралбайбы, жаратыш үчүн ушул таланттан сөзсүз таасир алыш керек, таасирлениш керек. Адам өзүнүн өзү таланттуу болуп жаралбайт. Бир нерсе кызыгуу көрөнгө чымын болуш керек көкүрөктө. Ал үчүн ушулардын таасири чоң болот келечекте деп, мисалы Сүймөнкул Чокморовду айтып калчы, Таттуу Турсунбаеваны айтып калчы. Ошол эле кезектеги Муратбек Рыскулов, ушул актерлорду, актрисаларды, ошол кезектеги артисттерди менмен деген, искусствонун менмен деген таланттарын айтып калар эле да. Ошондо дагы анан чыгармачылык баягы чөйрөдө ар бири кандай болуш керек. Сен жана чыдасаң жалтырак болосуң дегендей айтайын дегеним ошондой түпкү урушага келип атат да. Бир ишти баштадыңбы, аягына чейин чыдагының. Ал жерден бирөө келип тээп кетет, бирөө келип чаап кетет, бирөө келип ызалантып кетет. Бирок ошонун баарына чыдамкай болгула. Сабырдуу, сабырдуулук. Анан ошондо барып максатыңарга жетесиңер. Ой, биздин заманыбыз эле күскү болуп өткөн жок. Биз дагы тепки жегенбиз далай деп. Эми адам баласы болуп жашоого жаралгандан кийин баягы жипке тискендей болбойт экен да, баардыгы тең. Сөз түрдө ушундан улам сөзүңүз оозуңузда бир нерсе эске түшүп атат. Сиз дагы мен кыйындардын көбүн ушинтип радиого, телеге алып чыккан кишисиз. Аларга бир сүртүмдөрдү жазап автопортретине. Ошол кезде ошол кишилердин ошо бейнесин жазып атканда, анан азыркылардын жазып атканы, ошол кезде ошол кишилердин бир өзгөчөлүгү бизге таасир калтыра турган, керек болсо уялчаактыгы, мактанбагандыгын журналист алып чыгып аны ошол элге аракеттенген. Мисалы Бөкөнбай Боркевич, ал эми Рыспай Абдыкадыровду ал кишиден мыкты жасаган киши жок азыр. Туурабы? Кыргыз телерадиосунда Рыспайды Рыспай кылып жасаган.
мисалы адамдардын тагдыры боюнча жасаганда Болот Макетаевден өтүп жасаган киши жок. Балким азыр техникасы, мындай бир көрсөткөнү шумдук баягы акыркы модадагыдыр технологиясы. Анан аркы көрөнгө мазмуну тигил кишини тааный билгендиги, ошол киши менен 3-4 күндөп жүрө билгендиги, анан камерага отурушчу да. Азыр эми мындай экен да, замандын агымы менен баардыгы өзгөрөт экен, өнүгөт экен. Канчалык адамда түйшүк болсо, ошончолук изденүү болот экен да. Менин көз карашымчы. Канчалык белем болсо, ал жеңил болот экен. Биздин азыр өзүңүз айтып атмакчы, мен Мурас деген ушу көрсөтүүнү даярдап калдым телевидениеда. Ошондо бул көрсөтүүдө 50 минут деген толтуруш кыйын эле. 50 минуттун ар бир минутасы мындай маанисиз. 50 мүнөттү элдин баарына берчү эмес да? Ал чоң көрсөтүүлөргө берилчү. Ошону толтуруш кыйын болчу. Анан бул баягы жөн эле ырды же болбосо бир жөн эле бир кадрларды тартып көрсөтүп коюу эмес. Ошол жерде мен азыркыга чейин эгерде көз ирмемдеги бир кайталангыс кадрлар мен үчүн чоң жашоону алып келгендей туюлчу да. Анда метр менен пленкаларды берет эле. 500 метр алып 500 метрге анын көбүн бирак кылып койсоң эмеге толтура албай отурасың да. Анан ошонун ар бирине кылдат мамиле кылып, ал үчүн ал кезекте жаныңда үн режиссер жүрөр эле, үн оператору жүрөр эле, өзүң режиссерүң жүрөр эле, өзүң ушуну ар бири бири-бирибизге мынтип тыгыз байланыш сурап, баардыгын чыгармачыл топта, чыгармачыл. Анан ошондо баягы бири-бирибиздин кемчилигибизди дагы толуктап ушундай иштер элек да. Ошондо барып анан кийин анын үстүнө буну Мурас деген көрсөтүү өтүп кеткен чыгармачыл болобу же башка тармакта болобу, айтор тарыхта аты калган улуу инсандардын өмүрү, жанагы иштеген жолу жөнүндө көрсөтүү болор эле да. Анан эми айрымдары архивде калыптыр, айрымдары өчүп кетиптир. Эми ал кезекте да кайдыгер караган адамдар да бар эле, алардын деле далай көзү өтүп кетти. Эми анан ушу Чубак Сатаевдин «Бирге дүйнө» деген передачасын даярдап калдым. Ушу 34 жашында кетиптир. Ушу 34 жашында ал окулдай. 34 жашында кыргыз музыкасына, кыргыз маданиятына кылып койгон эмгеги эми ат көтөргүс десек ошибка болуп калар го, бирок ушунчалык жүрөк сүйүнүп көкүрөк толо Мурас болуп калды деп эсептейм да. Ошого изденип тарткан көрсөтүүбүз пленка керек болуп өчүп кеткен да. Мен азыр эстесем ичим жаман туз куйгандай атышат да. Ошондой болду. Анан ошондо азыркы бар замандыкына мынтип куса болосуң да, атан көрө ошол кезде ушундай болгондо маселе болбойт эле деп. Ушундай да. Анан азыр дагы эфирден көп угуп, анан албетте кубанасың, мыктырларды угасың. Анан баягы угуп кулагыңдын кумары канган менен мындай көкүрөгүң анча толбой калат. Атан Гүрай ушунча эфирди пайдалануунун бир ыкмаларын билишсе, шаблондордон чыкса, ушундай бир ар бири таасирлүү сүйлөсө, мен эми сын катары айтат деп кээ бирөө мындай тура калса, кусалык катарында айтыңыз деп ошондой деп ойлойм. Бул мындай ар бир минутаны, себеби биз жашообуз ушул экен да, азбы көппү ушунун баары артта калып кете берет экен, кайталанууга эч мүмкүнчүлүк жок экен да. Ошон үчүн мен радио угуп аткандагы дагы ар бир минутамды мен ушу пайдалуу болсо атаганатыр, телевизор көрүп атсам да пайдалуу болсо деп, телефон чукуласам да пайдалуу жагын издегенге аракет кылам. Бирок баягы бир жакшы инсандын бир айткан сөзү бар, эми ана кишини айтпай эле коеюн, тиги кыйратып өзүм кайсы иш кылдым эле дегендей. Өзүм деле кыйратып иш кылбасам деле, бирок баягы көкүрөк туюм деген кыйын нерсе экен да. Көп нерсеге көзүң жетет, бирок ой жеткен менен кай бир жерде кол жетпейт да. Азыр биздин программанын аты да Бар заман, кээде бар замандын да ошондой күнгөй тескейи болот экен да. Жанагыдай ошол кезде болгондо Чубак Сатаевдин жана ичиңиз оорубай материалы калып калат эле. Мен могу ырчылар боюнча эми ар бир доордун өзүнүн баатырлары болот, өзүнүн мыкты таланттары болот дегендей, ошол эле учурда ар бир доордун өзүнүн сынчылары болот. Акыркы кездеги жаштардын
ырга болгон, ушул ырдап чыккандарына чыгып анан жылдыз болушуп, анан ал ырды сен каалайсыңбы каалабайсыңбы, кулагыңа жагабы жакпайбы, сөзүндөгү огонундагы аткаруусундагы маселелерди укпай калды. Эми жана көркөм кеңештин жоктугу ошол кездеги бир көзөмөлдүн болгону жакшы эле болгон экен да, жалпы коомдун табити тарбияланганда, табити. Анан бүтүндөй музыканын шери тынчуктаганда, анткени музыканын дүйнөсүнө бир дагы минтип келип туруп балта менен чапкандай эчтеке иш жасай калган эмес. Жана мыкты музыканттар тынчуктаган экен. Азыр алар ошол кезде жөн эле даттанышчу экен. Азыр шумдук дем маанайлары кээ бир жаштардыкын укканда бузулуп атса керек. Мен мунун бир тескей жагын айткым келип атат. Мисалы, ырчылардын ичинен эми баарыбыз сыйлайбыз. Мен Саламат эженин ырдаганын дагы сүйлөгөнүнө да таазим кылам. Кээ бир ырчылар оозун ачпай эле койсо дейм да, сүйлөгөн жагынан ырдап эле кете берсе, анткени оозун ачса эле акыл эстин деңгээли көрүнөт да. Ошондон улам азыр эми мынабу апаатта ошол ырчылар да жардам берип атат. Мисалы, мен жана Анжелика деген кызыбыз жөнүндө айтпай кетсем болбойт. Ошол жарым сутканын ичинде канчалык жанагы дем алдыруучу аппараттарды алып келе тургандай каражат топтоду. Анан ал чыгып Асема экөө ажылдашып кетти. Анан Фейсбукта башка маселе токтоп калгансып, анан эми экөө ал минтип койду, тигинтип койду деген сөздөр жөнөдү да. Ошол ойлойм да, ошо Саламат эженин тиги муунунда деле бири-бирине айтыша турган шарттар болгон да, бири-бирине мындай бир туура эмес пикирди, кыялдарын көрсөткөн. Бирок алар эмне үчүн көрсөткөн эмес ал кезде? Же ушул баардыгына эле Facebook күнөөлүбү, же бул адамдардын ички маданияты ушундай чийгөбүккө түшүп атабы азыр? Мына Анжеликанын жасаган сонун иши бир заматта эстүү кишиге туура эмес эле болуп калды. Тиги экөө эми бири-бириң менен ажылдашпай эле кой. Эми ар бир нерсенин сурагы бар дагы, ар бир нерсенин өзүнүн доору бар экен да. Сурагы бар дегеним, сууну да коргулсаң, анын да коруна зарына жолугасың дейт. Керек болсо самындын алкындысын да коргулбаш керек экен. Ошондой нерселер, жана мен айтып аткан идеологиялар ушуга келип такалат да, баардык ушу тарбия, ушу маданият, мунун баары биз кыргыз түпкүлүгүбүз абдан мындай ыйык элбиз десем жаңылбасам керек. Бирок ушу азыр айтып аткандай чийгөөк болуп кетип атканы абдан өкүндүрөт. Себеби буга дагы ошол мен ойлойм, эгерде мен буларга анчалык деле кызыкпайм, себеби булар чыныгы таланттар болгон, мындай талаш тартыш. Ошол эле Таттөбө же ошол эле мына азыр айтылып аткан Саламат Садыковалар, булар эми маданияттуу кишилер, өтө касташууга түшпөйт, кокустан келишпестик болуп калса ал көшөк артында болсо керек да. Анан бетке чыгып, булар жаштар да айтып коет, баягы кыргызда ар бир сөздү этияттап сүйлө депчи, ар бир сөздү теңир угуп турат деп. Анан булар жана жин деген сөздүн өзү эле айтып турбайбы? Анан жинге алдырышат да. Ошон үчүн сабыры жоктун арты ушундай болуп атат да. Болбосо алардын, мисалы үчүн, алардын экөөнүн айтышы мени деле эч кызыктырбайт. Ойлойм, башканы деле кызыктырбаса керек деп. Алар өзү ушул учурдан пайдаланып өздөрүн ошо пиар кылып атат го деген ой кетти. Бирок ага ой кеткенге деле анчалык деле мен ага эмени бөлгөн жок, өзүмдүн көңүлүмдү анчалык деле бөлгөн жокмун. Себеби чыныгы таланттар, чыныгы инсандар, чыныгы көйгөйү таза, көөдөнү таза мыктылар жүрөгүнөн ооруп, ичинен ооруп, ушу колунан эчтеке келбесе дагы теңирден тиленип, ушу элим ушул апааттан аман чыксын, жакыныбызды Кудай сакта, элибизди Кудай сакта, эл ичинде бизди сакта деп теңирден жалынып суранып атат. Ал бүгүн сеники меники деп талашып аткандарга карабайт го ушул азыркы кырдаал. Анан билбейм, мен азыр сабак алыш керек. Булар баягы азыр аппаратурадагы, биз ошо радиодо иштеп жүргөндө да ушул аппаратура жаңы келгенде жанагы эмени
иониканы коюп койсо өзү эле ударын кошуп башкасын кошуп эле музыка чыкса, анда ошо радио биз кабинетте отургандар баары чуркап барып укканбыз. Бул өзү эле бир кнопкасын басып койсо баарысы чогуу ушунун ичинен чыгат экен деп бизге таң калыштуу болгон. Азыр аны балдар ойноп атпайбы, көрсө тез эле мындай замандын өзгөрүүсүнө жараша баардыгы жеңил желпи болуп, анан үндү кошуп койсо жараша берип, анан татынакай илгери айтып койчу артист көйнөк деп. Артист көйнөктү кийип алса эле баары эле боло берет экен, болуп атпайбы? Анан бирок мезгил келет, бир мезгил келет, бул доор өтүп баратат да. Ошо мына тойда топураң болуп бул маалда ой чакыргандан кээ бирөө кур калбай, чакырса кээ бирөө тажап турган убак болчу. Мына азыр той эмес, алапайды таппай турган убак болуп калды. Ошон үчүн ал доор да өтүп баратат. Эми алардын ошол жана азыр өйдө төмөн болуп, жөн эле текстин өзү жазып алып, обонду өзү чыгарып, анан аранжировкасын өзү кылып, айтор аткарганды өзү аткарып, баары жоң баарын өзү жасагандардын деле доору өтүп кетет. Баардык нерсе орду ордуна турат. Эч качан Кудай өзү кечирсин, нанды тазикке салбайт. Эч качан. Нандын өзүнүн орду бар. Ошол эле сыяктуу ар нерсенин өзүнүн орду келип турат. Биз баалаган эмне деген мыкты инсандар өтүп кетти. Биз такыр баалаган жокпуз. Наам албай эле, наам деп жаш кыздар, жаш балдар алганын көрүп, анан тиги залкары болбосо дагы ошо кыргыздын маданиятына ушунчалык жандалбастап аракет кылган. Анан биз көбүнчө эле маданият тармагын айта беребиз да. Суу чарбада иштеген, айыл чарбада иштеген, кара жанын карчурган, кара жумушта иштегендер жөнүндө кеп жок, сөз жок. Алар байкуштар. Мен эми алыс кетпей эле коем, бирөөнү сындасам дагы эми эртең эмесине балясына кабылбайын, Кудай сактасын. Өзүм эле жем 35 жыл кыргыз комолдук нота комбинатында иштеди. Бул эми сновольщица деп коет экен, жиптердин эмесин өңүн терип кеземеге основа түзүшөт экен, негиз салат экен. Бул бизде жок экен, бул кесипкө мындай кесиптеги адамдар жок экен. Ушу үчөө эле бар экен. Болгону бирөө менен эжем экен. Ушу акыркы минутасына чейин иштеди. Конвойный жабылып, бекилип, талкаланып бүткөнгө чейин ушу барып 10 кишини үйрөт, 5 кишини чыкканы 2700 сом пенсия болду. Ошо чыкканына бир 5 жылдан ашып калды же, айтор чыкса ушинтип акциясын да бербей, ушинтип азыр бүгүнкү күндө 5000 сом алат. Өзү 60-тан ашты. Анан 5000ге бага албайт экен, анан ошо Россияга кеткен адагычы. Анан кийин негизи мындай бааланбай калган нерсенин баардыгы өкүндүрөт экен да. Бул биздин ошо тетиги союз ыдырап, кыргыз мамлекети түптөлгөндөн баштап бузулган жол менен өрүлгөн тикенектин жыйынтыгы бүгүнкү күндө шуну көрсөтүп атат. Мына азыр Бүгүн Турат Аким деген белгилүү кесиптешибиз бар. Ушул Турат жазыптыр, кайрылуу жасаптыр кыргыз элине. Эми мындай биринчи мындай дүңүнөн түшүндүрсөк да мазмунун. Биринчиден мына уреки апаат жөнүндө, вирус жөнүндө, анан бул согуштук атайын чалгындоо иштеринин адам чыгарып, анан адамдын көзөмөлүнөн чыгып кетти. Анан экинчи жана 5G антенналары жөнүндө айтып, бирок мен ушул бүгүн Алтынбек Исмаилов өзү маалыматтык технологиялар жана байланыш комитетинин азыркы жетекчиси айтты. 5G деген ал дүйнөлүк системада жаңы кирип келаткандар, биз 4G менен иштейт экенбиз азыр. Ал койлу элек бизде эч кандай анан тиги эгерде ал коюла турган болсо, анын баардыгы тең талкууга алынып коюлат деп расмий билдирди да, биринчи радиого, кыргыз радиосуна. Бирок ошол Турат биринчи ушул апаатты жазып, экинчи жанагыдай 5G'ны да жазып, анан абдан оор күндөр алды да. Дагы оор күндөр алды да. Ошон үчүн кыргыздар биз акыл эсибизге келип, азыртадан айыл чарбасын экономика, дүйнөлүк экономика нөлгө түшкө турган акыбалда келип калат. Ошон үчүн айыл чарбасында биз өзүбүздүн жанагыдай данды эгип, өзүбүздүн эми өз арбайыбызды өзүбүз согуп башташыбыз керек деп ачык айткан экен да. Сиз кандай дейсиз? Кайрадан айыл чарбасына маани бергиле деп аткан экен, деп айтыптыр. Негизи биз кыргыздар айыл чарба, мал чарба дегенге бышык сырын билген
калп болсо керек да. Убагында деле биздин айыл чарба жакшы болчу. Не деген жылкы, не деген койлор бар эле. Эми дандардын баарын айдаган ар бир эмесине жараша, жер шартына жараша болчу эле. Бирок азыр эми Кудайга шүгүр баары эле баягы жеке арабайын сокконго баары билип калды. Айылда сөз бир учурда буудай айдашчу эле. Азыр бедесин айдашат. Жакшы эле. Азыр мен ойлойм, баардык жеген тамагыбыздын келген Кытайдан келеби, каяктан келет, мындай коркунучтуу сыры бардай туюлат да. Себеби баарынан эле бир бала чыгып атпайбы? Ошондон улам эми биз эгер өз колубуздан жесек, ал эми Кыргыздын чыныгы таза тамак жеп баягы илгеркиче эле эч нерсени сатып албай жашаса деле бул жакшы болсо өтөт. Анан оңолот го деп мен деле ойлойм. Албетте жумуртканы сатып албасаң, жанагындай жасалма жумуртканы, жасалма капустаны сатып алып атпасаң, жасалма ун албасак, баары эле жасалма болуп атпайбы? Баары эле жасап коет экен. Азыр шумдуктун баарын жасап аткан тамак этти жасап коет экен. Анан бизге да эт келет десе мен таң калдым. Мен өмүрүмдө муну оюма келбептир. Бизде мал бар да, күнүгө барсаң 3 базарыбызда эт деген өксө болбойт. Ушуларга кандай болуп пападайт этет деп өзүм деле таң калчумун. Мындай мүмкүн эмес эле го деп. Көрсө жана консерва, жана башка деген тамак аштарга ошо жасалма эттерди эле салып коет экен. Анан баягы бала бакыра деген алып жеп коет. Жана чипсы, анан жанагы ар кандай бир майда чүйдө тамактарын. Кола, спрайт, анан аларды айтып эле атабыз. Эми мына эгерде биз Кыргыздын накта сүтүн, накта каймагын, накта сары майын, куйругун дей койчу, каламак аттамасын, көңкөгө жабылган нанын жесе, анан билбейм, анын иммунитети сонун болуп эле мындай апат келип калса тосо турган ден соолук болсо керек да. Эми азыр жолго салыш үчүн аны сөз, ооздогу сөз катары калбай иш үстүнө ашыш керек да негизи. Сиз мындай бир караганда менче 11 небереңиз бар. 11 небере күткөн адамсыз. Бир карагандагы окшошпойсуз. Ушул небере тарбиялоодо өзүңүздү кандай чоң эне же кандай тайэне катарында? Мен анткени ошо чоң эне тайэнелер бериш керек болуп атпайбы азыр тарбияны? Туура, абдан жакшы суроо. Негизи биздин тайэнебиз айткан чоң атабыз, мен ушу кичинекей кезибизде бизди жүн тыттырар эле чоң апабыз. Анан бизди ойнотпой жүн тыттырчу экен да. Ойносок чаң болобуз. Мен өзүм деле көп бала болуп ойногон жокмун. Анан баягы жүн тытып, боюңарга жеткенде асмандан мончок түшөт дечи да. Ал кезекте азыркыдай шолпулардын батпай турган кези эмес эле да. Бир тоголок шуру болсо сүйүнчүсүң. Анан кийин мончок качан түшөт деп ошончолук жүндү тытып, ошо бизде ишеним деген нерсе жашаган да. Азыр ишенбейт балдарчы. Ишенбейт айтсаң бирдекени. Гуглду басат да түз эле мончок түшөбү деп. Ошондой болот да. Анан кийин үйдү шыпырганда сөзсүз. Эми азыр пылесос жана чаң соргучтар менен болот атпайбы? Анан мен ушул эсимде, тим эле көкүрөгүмдө кыттай калыптыр. Мен өзүм апам эле да шыпырганда 2 жолу суулап тазанан силкип келип шыпырсаң чаң сыкабайт. Анан мынтип сапырбай жылдырып шыпыр десем мага закон болчу да. Анан сөзсүз түрдө аны 2 жолу жууп, аны кургата силкип, анан келип анан жылдырып шыпырып бир жарым саат бир комнатаны шыпырчумун да. Анан шыпыргыны мындай кой, шыпыргыны тебелебейт, босогону баспайт, кулаштабайт, тамак ашты ачык таштабайт. Маңдай теске атаң турса керилбейт. Анан көрүнгөн сөздү сүйлөбөйт. Мындай тамак ичип атканда тыпыйып туруп кетмей деген сөздөрдүн баары бизге мындай чоң сабак экен да. Кыздарга кыркүйдөн тыюу эле да, Азыр мен ошо неберелерим небере демекчи, мен кызымдыкы жети баласы бар, 6 кыз. Анан ошо уул төрөйүм ошо 7-син уул төрөдү. Анан ал өзү баардыгын өзү чоңойтtu, өзү багып. Анан улуусу студент болуп менин колума келди. 11-де бүтүп, анан Чуковко ошо сүрөтчүлүк жагына, анан өнөрлүү, ал ата энеси дагы баары өнөрлүүлөр. Анан алда ошо
окууга келгенден кийин менин колума келди. Анан булар айылда кеңгезири жүргөн, 7-де мен классташтарга жолугуп келе калайын, жолугуп шалып деп жатам, телефон деген немеден эле ары бери булар сүйлөшүп баарлашып калат экен. Анан мен жок, мен андайга уруксат бербейм. 7-де сен эмес мен чыкпайм көчөгө. Кайра келген чоң болот деп. Анан кайбир эми баягы үйдөгү тарбия бир аз өзгөрүү жолуна түштү да. Себеби мен өзүмдүн тарбиям бар да. Көнүп азыр анча мынча нерседе сурангандан тартынат, суранбайт деле. Суранса туура болбосо мен ага макул деле болбойм. Аны маселе деле кылбайм. Болбойт деп эле чечип коем. Жөнү жок эле небереге жагынуунун, анан жагалдана берген жок да, Жок, андай жок. Балдарды мындай туура жолго салып коюудан аны жалтанбаш керек. Балдарга анын келечегине, өздөрүнө пайда. Анан уулумдуку болсо азыр кичирээк, анан баягы айтып калчы, бул уулдуку деген, неберең деген бул бир башкача болот деп апам раматылык айтып калчы. Небере деген бир башка экен десе эле, койчу эле, анан ушу өзүнүн эле баласынан небере канчалык таттуу болот деп койчу элем. Бирок мен неберемди аябай жакшы көрөм, сагынып кетем. Анын тиги сүрөтүн жөнөтүп эле мен жалынып турганды жакшы көрүшөт да. Анан бирок бардыгы тең тартиби менен келгенде, тартиби менен апако булга уруксатпы, апако муну алсам болобу, апако андай мындай деп сурап турат. Апако урушат, апако ага макул эмес десе, ага макул да, баардыгына макул болот. Эми колдон келген тарбияны беришке аракет кыласың. Анан эми балдардын заманы бөлөк болуп атат, ошондон уламаны эне атасына бериш керек да, тарбиянычы. Эне атасына алар тияка берет да. Мурда биз эне атаны колуна таштачы да, мен болсо азыр небере өзүң билесиң, небере багып үйдө отурбайм да. Ооба, мен ушуну уккум келди да, ушу бир дагы небере багып бир кыйналганыңызды уга элекмин, көргөн эмесмин. Ошентсе дагы ушундай жана дистанционно деп атпайбы азыр? Ошондой тарбия кандай болот деген бар да. Ооба, мен ошо кызымдын кыздарына дагы берип койчу телефонду деп, аны айтып барганда дагы илгери керегем сага айтам келиним, сени угум, сага айтам уулум, сени дегедей бирине катуу айтып, экинчисине тийгизип, экинчисине катуу айтып, үчүнчүсүнө жеткизип эле ушинтип эле коебуз. Андан эчтеке коркпойбуз го. Сиздин атыңыз ушу Канымгүл Досмамбетова эженин мындай ошол кишинин мындай элесине, ошол кишинин сүйгөн киши катарында апаңыз же атаңыз койсо керек, Деги эле Канымгүл эже жөнүндө эмне билесиз? Мисалы, атыңыз ошол кишинин атын алдыңыз да, алып жүрөт, ата эне койду мындай кастарлап коюп берди. Эми баягы илгери атты көп эле ар кандай кое берчү экен, негизи да. Анан бирок мен өзүм апамдай сөзмөр, сөзгө чебер, анан жакшы ырдаган адам болчу. Чыгармачылыкта деле абдан өзүнүн мындай бир өзгөчө бир чымындары бар адам эле. Анан ошол киши апам мен төрөлгөн жылдары Канымгүл Досмамбетованын аты чыгып эле радиодо, телевидениеда, жана жазда келдим айына Кызыл өрүк деген ыры чыгып эле, анан келгели келип турган кезде анын атагы чыгып ошентип турган кезекте, анан кийин алар дагы жашта ал кезекте анан Кызыл өрүктү ырдашып Канымгүл Досмамбетова дешип атагы чыгып, баягы келип турган ошо айтылып турган кезинде, анан кийин ошо кыздын атын Канымгүл коелук, ырчы болсун деп коюшкан экен. Анан мен деле жакшы ырдайсың дечи, анан мен ырчы болууну баягы бала күнүмдө көздөгөм. Анан кийинчерээк менин көз карашым мындай бурулуп калды. Себеп? Чыгармачылыктын журналистика жагына барууну тандап калдым да. Анан бирок болбой эле баягы биринчи университетке тапшырып өтпөй калгандан кийин, анан кийин ошо филармонияда 2 жылдык студияда окудум. Анан жакшы эле ырдачымын, бирок ырчы болуп кеткен жокмун. Өкүнбөйсүзбү азыр? Элдин баары эле өкүнүп тигинтип калган эмесмин, минтип калган эмесмин дешет го. Жок, мен өкүнбөйм. Өкүнбөгөн себебим ырчылык мага буйрбаса керек да.
Себеби мен мурдамдай күндө ырдаганды жакшы көрүп жүрүп азыр мындай ырдаган ырлардын баары мындай маңызы жок, маанисиз болсо, мурда бир эле ырды уксам көкүрөгүмө обону менен чекси кадалып калчу да. Мен аны жөн эле экинчи укпай деле жаткалы ырдап койчумун, обону деле туптура ошо өзүндөй эле кылып эле койчумун. Анан азыркы ырлар жүрөгүмө да вообще кирбейт да, эч кирбейт. Же обонун жаттай албайм, же сөзүн жаттай албайм. Анан ушинтип кайдыгер болуп калдым да, мындай. Же улгайып баратабызбы? Жок, эмнеге улгаят элек? Улгайуу. Бул музыка деген өзү мындай экен да. Тили жок болгону менен жүрөгүңө сен улутуңа карабайт, сен улуу кичүүңө карабайт, карган жашыңа карабайт. Баары бир бул музыка деген жүрөккө дос болуп турат экен да. Жол таапчы. Анан ошондой досуң болбой атпайбы музыка? Ошо мен башканы айтпайм. Анан кай бирөөлөрдүн обондорун мен картотекада иштеп калдым да, анан көп ырларды уккам да, казак, өзбек ырларын, ошондой эле мына орус ырларын, анан кай бирлеринин ырларын обондору көбүнчө казактардыкына окшошот. Мисалы, мен эми аттарын айткым деле келбейт, айтпайм деле. Билем да, биз өзүңүз билесиз, баягы картотекада кээ бир музыкаларды угабыз го. Анан кийин деле мен ошо чет өлкөдө эки жакта көп жүрдүм. Ошондо дагы баягы кыргыздардын ырдап жүргөн кай бир ырларын, ырчылардын ырларын уксам, ошол обондор болуп чыгып калып атты да. Анан мен мындай жасалма ырлар болгондугу үчүн мен жүрөгүмө анча жакпаса керек деп өзүм ушундай эле өзүм ушундай чечим чыгаргандай болдум да. Себеби бир заманында кинонун, ошондой эле мыкты ырчылардын, аткаруучулардын учурунда эле келгели келип турган кезекте алардыкы бир өзгөчө болчу да. Бул обончу, бул аткаруучу, бул акын, бул жазуучу деп. Азыр сөз обону баланча айыптыкы, аткаруучу дагы баланча айып дейт да. Анан билбейм, мен акын болуп ыр жазышым мүмкүн, бирок обон жазайын десем менин музыкалык сабатым жок да. Анан кийин баягы музыкалык сабаты жок Токтогул Тоголок молдо ыбырайлар деле жазганда деп бирөө ойлошу мүмкүн, бирок алар башка маселе. Алардын жүрөгүндө чыныгы кыргыз музыкасынын, кыргыз обондорунун солк эткис дөөлөттөрү бар болчу да. Ошол бар болчу да. Эми алардыкын алмаштырып болбойт, ага да салыштырып да болбойт. Анан жакшы ырлар бар, жок эмес. Эми кай бирине мен ошонун ичинен кай бирлерин айтып атам, эми көп эмес, кай бирлерине. Мен билгенден Алыкул Осмоновдун 100 жылдыгында Жакыпбектин үй билегинде белгилүү Жакыпбек атан анан ушу Наал эже жөнүндө бир атайын спектакльдер коюлуп Табылдактан тарабынан. Ошону көп сиз ошол бүт уюштуруу ишине катыштыңар да. Ушул акыркы бир 2-3 жылдагы иш. Ушу эл тарабынан кандай кабыл алынды, сизге кандай таасир калтырды? Анткени азыр мындай бир улуу дөөлөттөр жөнүндө бир өзүнчө аудитория, биз ал улуу дөөлөттөрдү жаштардын аудиториясына алып келе албай атабызбы, же алардын түшүнүгү башкачабы, же азыр түркөйлүк менен акыл эстин күрөшү башталдыбы? Мен ойлойм да, азыр чынында мына мурда бизде школдо окуп жүргөн кезекте оперный театрга алып барчы, филармонияга алып барчы, бул драма театрга алып барчы. Анан мен ошондо спектакльди көргөндө, мейли операдан, мейли драма театрдан спектакльдерди көргөндө, мен бир жашоого, бир башка дүйнөгө барып келгендей туюлчу мага. Анан азыркылар андай эмес го деп ойлойн десем, мен да кызым бир спектакльге барып келип, спектакль аябай жакшы турбайбы? Мындай спектакльге барып жүрөлүкчү. Мен ушундай спектакльге бардым, ушундай менен таасирлендим деди кызым. Анан мен дейле кабыл алыптыр деп ичимде, ооба спектакль абдан жакшы болот десем, абдан жакшы болду деди. Анан бир комедияга бардык элек, Күйөө бала деген. Анда күлүп атып чыктык да.
анан кийин келатып баарыбыз сүйлөшүп келатабыз да аябай аябай жакшы бир ээргүү алдык абдан жакшы экен, спектакль аябай жакшы болду деп кайра кайсы бир эпизоддорун айтып күлүп жеттик да үйгө. Анан кийин ойлоп койдум да, эми азыр ошол театр өзүнчө бир учурунда мен деген аябай жакшы мыкты актер актрисалар алды, уже алды жок болду. Ортосу карып калды, улгайып калды, карып калды дебейинчи. Анан жаш муун келди. Анын үстүнө бул ортосунда мынау бир топ убакыт ошо театрга такыр деле көңүл бөлүнбөй калды. Спектакль такыр коюлбай калды. Такыр эле коюлган жок. Аны бир илгери койгонду эле кайталап коюшуп, анан экинчи дубляж аткаргандары ооруп калса эптеп бирөөсү чампалап коюп эле ушинтип калып атты да. Анан мен ушу театрдын ушундай абдандай колдон түшүп калганына жаман кейип калдым да. Анан бирок ошол спектакльдер, коюлган спектакльдер эми кайта баягы актерлор жок да, эми ошолорду тартып убагында баардыгын тең мыктылап ошо бир пленкага сактап архивге коюп койсо, анан ошолор кийинки муундарга ошолор көргөзмө курал катары болуп калса деле жаман болбойт эле деп ойлойм да. Анан мен өзүм спектакльде ошол мына Кыргызстандагы бир чыгаан эң мыкты төгөрөгү төп келген таланттуу кадимки Тыныбектин небереси Актандын уулу Табылды Актанов деген киши койду. Алыкулдун бир махабат жөнүндө деген спектакли. Эми аны ЛТР тартты эле, сакталып калдыбы калбадыбы билбейм. Өкүнүчтүүсү ошолор бир коюлуп эле андан ары кайра сахнага коюлбай, себеби алар баягы худсоветтен өтпөгөндөн кийин кайрадан коюлбайт экен. Же болбосо бир кайра кайталап туруш үчүн анда баягы машакаты көбүрөөк, шарттар бар экен, шарттары. Ошону менен ал спектакльдер бир коюлуп эле бир бүтүп калды. Алга деле далай эмгектер жумшалган, далай аракеттер болгон. Анан ошо бышкан токош баягы чала була желген боюнча калып кеткендей болуп калды мага. Ушул Атаңгүрай ушулардын баары нары жиресеңиз болот беле? Ошол жагы болот эле. Эми бирок биз өзүбүздүн тартып калгандарыбыз бар. Ошо Алыкулдун өзүнүн архивине ошол спектакльди өзүбүз тарткан боюнча өзүбүздүн баягы вариантыбызда, эми баягы профессионалдык деңгээлде эмес, баардыгы тартылды. Анан эми анын видеого алар бар эми архивде. Анан андан кийин ошол дагы Жакыпбек Баатыр жөнүндө тартылды спектакль. Ал да жакшы, бул тарыхый инсан, кыргыз эли жакшы билсе керек. Ошол менен андан кийин Налыжы деген дагы кыска көшөгөлүү спектакль коюлду. Эми ошондо дагы бул абдан мындай кыргыз кыздарына абдан таасири чоң, мааниси чоң спектакль экен. Ошол жерде жайлоодо коюлду эле. Көргөндүн баардыгы тең абдан сүйүнүп, аябай сонун экен, абдан жакшы экен деп калышты. Анан эми бул коюлган спектакльди бир мүмкүн Кудай буйрса бир башкача дагы бир аракеттерди жасап көрөбүз го. Жакшы болгон. Эми баягы ошо Налыжы спектаклинде да эми үчөөндө тең калет жок мазмунда, бирок ошол жерден үй бүлөгө, бир тууганга камкордук шумдуктуу да, өзүнүн ошол келечегин мындай бир тобокелге салып туруп камкордук. Ошондон анан улам мамлекетке, элге, жерге камкордук жакшы берилген. Менимче кыздардан дагы ошол мындай элди, жерди сүйүү, ошо үй бүлөсүнөн чыккан сүйүү менен. Ооба, туура сөз. Негизи булардын баягы маданият кийим илгиштен башталат десе, театр жашоого чоң таасирин тийгизе алат дегенде мен макул элем да. Себеби театрда спектаклдин ар бирин көрсө, мисалы үчүн тарыхый спектакльдерде таасирсиз калбайт. Сөз кандай экен? Ошо азыр эле айткандай, өлкө үчүн, бир тууганың үчүн керек болсо ошо кошуна колоң эл журтуң үчүн кандай кызмат кыласың,
кандай адам экенин сен көрсөтө аласың. Мунун баардыгы тең көрсө таасирленет. Азыр андайлар жок, андайлар болуп атпайбы. Жанагы өзүңүз айтмакчы, жанагы телефондогу, интернеттеги көп маанисиз нерселердин таасири көбүрөөк болуп, ал эми биздин кыргыздын нукура өзүнүн маданиятына тетиги түпкөрүнө сиңген ушундай көрөнгөлүү жакшы нерселери эч кандай турмушта чагылдырылып же болбосо ачыкка чыкпай же болбосо аракет кылынбай келатат да. Муну баары эле жабык айтылып сөз боюнча калып, анан баягы майнаксыз бүтүндөй бир муунду тарбиялоочу көрөнгө эле да. Менимче эми мынабу апаатта кээ бир адамдардын мындай, биз эми баягы маалымат майданында жүргөндүктөн көп кишилердин сырттан саламдашып эле койгонубуз болбосо, мынабу Фейсбукта жана массалык маалымат каражаттарында жазган сөзү менен бүгүнкү апаатта кандайдыр бир элдин жана өлкөгө болгон, мамлекетке, жөнөкөй калкка болгон камкордук кылабыз деген дагы бир муун келатканы көрүндү да. Бирок ал муунга сөзсүз билим, сөзсүз керек да, билим анан тарбия. Сөз. Азыр эми мен бир ыр бар эле, ушул эсиме түшүп кетти. Кемер кур, кемселетүк ак калпагың, кээ бири билбей жүрөт анын баркың. Элиме белги берип тааныштырган пейлиңден кагылайын кыргыз калкым деп. Бул мага ушунчалык, ушул текст ушунчалык мааниси терең сезилет. Пейл, кыргыздын пейли керемет экен. Мен ушу азыр жаштары бул жана кандай учур болбосун кыргыз бирөөнү жерге калтырган жок. Өткөндө 2 ай үйдө отуруп калышканда Фейсбукка ким чыкса жапырт токоочунан баштап акчасына чейин көтөрүп барып ошону жаап көмүп коюп атышты. Элден айланса болот. Эл жаман эмес. Элден айланса болот. Бул кыргыздын пейли, бул бузулгус пейил. Анын баягы не дечи эле кой аксагы менен миңдегендей ошондой пейли бузуктар менен бузулуп кетип атпайбы? Баягы бир карым майды бир кумалак чиртет деп ошо пейли бузуктардан тазаланышыбыз керек да. Кыргыз сөзү мындай боз жолдо жүргөн эл да. Эгерде жана иррационалдуу дүйнөсүн карап келсекчи, боз жолдо жүргөн эл биринчиден ал жакшы жаманын эч качан таштаган эмес илгери, жесир калган жесирин таштаган эмес, баласызды таштаган эмес, жетимди таштаган эмес, көмүлбөй эч ким калган эмес. Ал бүтүндөй бир урууга уят иш болчу. Ошол эле сыяктуу кыргыз эч качан мамлекеттин элинин коопсуздугуна шек келтирбегенге, айрыкча жөнөкөй адамдар шек келтирбегенге аракет кылган. Бул өтө уяттуу иш болгон да. Менимче мынабу апааттын өзү дагы, жеке менин оюм, бул жараткандын долбоорундай эле сезем. Анткени биз бардык ушул жашообузда, жер шарында жашообузда адамзат кандайдыр бир опурталдуу иштерге баратканыбызга эшик кагып кирип келди да, шарт этип. Мына ушунун дагы бир каббалисттикин, Михаил Лайтман деген шундук каббалист бар азыр. Ошонун сөздөрүндө бар да, жакында эле чыкты, кризис дегендин өзү бул роду деп жазыптыр да, эми жаңылануу, кайра бир жаңы нерсенин келиши деп, жаңы төрөлүү деп. Менимче бул апаттын ар жагында дагы жалпы адамзат үчүн жакшы нерселер турсун дейлик. Ошонун ичинде кыргыздын пейлине, биздин өсүп өнүгүүбүзгө солк эткис, бул биздин жана мен кыргызмын дегенге жооп бере турган жакшы касиети. Ушул нотада бүтөлүк. Сизге мен ыраазычылыгымды айтам бүгүнкү эфирге келип бергениңиз үчүн. Урматтуу замандаштар, ушуну менен биздин программабыз соңуна чыкты. Кайрадан силер менен аманчылыкта жолугушалык. Саламатта калыңыздар.